Урматтуу мусулман, бир тууганым, бизге дагы бир маанилүү болгон нерсе амалдардын кабыл болуусуна көңүл бурушубуз керек. Анткени ибадаттар кээде кандай бир себептерден улам кабыл болбой калышы мүмкүн. Же кылган ибадаттардын сообу кайсы бир башка амалдардын таасиринин астында ал күйүп жок болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан биз канткенде амалдарыбыз кабыл болот. Канткенде жасаган жакшы иштерибиздин соопторун сактап калабыз. Мына ушул нерсеге дагы көз каратышыбыз керек. Анткени Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде чыныгы момун адамдарды сыпаттап, алардын асыл сыпаттарын баяндап, төмөндөгүчө айтат. Валлазина ю'туна ма атау ва кулубухум важила дейт. Жакшы иштерди кылгандар дейт. Жакшы аракеттер менен Аллахка жакындагандар, алар кыямат күнү Аллахка кайтканда кылган садакалары, жакшы иш аракеттери Аллахтын алдында кабыл кылынбай калуусунан корккондор дейт. Улайка юсариуна фил хайрат ва хум лаха сабикун. Мына ушундай асыл сыпаттагы адамдар жакшы иштерге алгачкылардан болуп умтулушат. Алар жакшы иштерде озуп кеткен адамдар дейт. Момун сыпаты ушундай экен, жакшы иштерди кылып туруп, жана ошол амалым кабыл болуп атабы, же болбой атабы дегенде жүрөгүндө важила, коркуу болот экен. Эртең кыямат күндө ушул жасаган амалымдын сообун жоготуп албайын, аны таппай калбайын деген жүрөгүндө коркуу болот. Аллах Таала биз жакшы амалдар жасап, ошол нерсеге үмүт кылабыз. Ошонун кабыл болуусун тиленебиз. Айша энебиз мына ушул аят боюнча пайгамбар саллаллаху алейхи сурайт. Хумуллазина яшрабунал хамр ва ясрикун. Жүрөктөрү Аллах Тааладан коркуп турган пенделер. Алар арак ичип, жана уурулук кылып корккондорбу, я Расулуллах дейт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи айтат: "Ла, я ибнати Сиддик, чынчылдын кызы, алар андай эмес. Валакиннахум, бирок аллазина ясумуна ва юсаллуна ва ятасаддакуна." Алар орозо кармашкандар, намаз окушкандар, жана садакаларды кылгандар, ва яхафуна алла якбала минхум. Жана ошо кылган жакшы иштери Аллахтын астында кабыл болбой калуудан корккондор. Улайка аллазина юсариуна фил хайрат. Жакшы иштерде жарышып аткаргандар, мына ушул адамдар деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге момундардын сыпатын баяндап берет. Анткени урматтуу мусулман, бир тууганым, Куранда дагы бир ушундай бир катуу аят бар. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде бул аятты төмөндөчө түшүндүрөт. Обадалахум миналлахи ма лам якун яхтасибун. Аларга Аллах тараптан алар үчүн күтүлбөгөндөй азаптардын түрлөрү ачылып калды дейт. Алар ойлобогон нерсе болуп кетти дейт. Жакшы амалдарды кылышкан дейт, бирок сообун таппай калышты дейт. Кандай бир себептерден улам. Орозо кармашкан, орозо кармагандан дүйнөдө суусагандыгы, ачка калгандыгы гана калган дейт. Түндө тахажжуд намаз окуган, анын түндөгү уйкусуз эле калган. Эч кандай сооп жок дейт. Ушул аятты аалымдарыбыз окуп аябай коркушкан. Мына ушул аят боюнча кичине келе турган болсок, албетте бул өтө коркунучтуу аят. Мына ушул себептерден токтоло турган болсок, бадалаху миналлах ма лам якун яхтасибун деген аятка Аллах Таала тараптан алар күтүлбөгөндөй башка нерсе чыгып калды. Соопторун баары күйүп өттү деген аят. Анткени ал күнү өтө коркунучтуу күн болот. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде баяндап: "Лакад кунта фи гафлат мин хаза факашафна анка гитоака фабасарука ал-йавма хадид." Бул дүйнөдө акырет барбы, жокпу деп экиленип жүргөндөргө дейт. Ал дүйнөдө эсеп кылса болобу же болбойбу деген адамдарга дейт. Биз алардын өлүм сааты келген кезде жүрөгүндөгү гафлеттерин кетирип, көз астындагы тосмону ачып, аларга кабар берип аткан күн ачуу чындык экендигин көзү кылычтай өткүр болуп көрөт дейт. Акыретке жеңил санап, акырет барбы жокпу, бар болсо көрөр жатабыз деп ушундай күмөндө жүргөн адамдарга алар ойлогондон да каттуураак болуп чыгып калат дейт. Адамдагы каттуураак азапка душар болуп калышат дейт. Ошо урматтуу мусулман бир тууганым, биз эртерээк ойгонолу. Эртерээк жүрөгүбүздөгү гафлеттерди кетирейли. Кайда керектен ойгонойлу. Аллах Таала бизге өлүм саатын алып келип, айнал якин кылып койгонго чейин
ачык айкын көргөзүп койгонго чейин биз Аллах Тааланын аяттарына ыйман келтирип, пайгамбардын сөзүнө ишенип, анын буйруктарын аткарып, тыюуларын таштап, акыретке жакшы амалдарды көбөйтүп калышыбыз керек. Күнөөлөрдөн алыстап калышыбыз керек. Албетте өлүм келген кезде бардык нерсе ачык айкын болот. Эч нерсе жашыруун калбайт. Бул акыйкат бар нерсе. Куран Аллах Таала тараптан келгенде эч шек күмөн жок. Буну шектендиребиз, күмөн салабыз деп канча деген дин душмандары күмөн салган эмес. Курандан айып табабыз деп айып табылган эмес. Курандан бир тамгадан дагы айып табылган эмес. Курандан бир тамга дагы пайгамбар саллаллаху түшкөндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин өзгөрүлбөй келип атат. Курандын өзүнүн мойжизалыгы, өзү Аллах тараптан келген экенине, акыйкат экендигин тасыктаган, бекемдеген чыныгы мойжиза болуп эсептелинет. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, биз эртерээк бул гафилеттен ойгонолу. Эми эмне себептен инсан кыямат күнүндө мына ушул жасаган амалдарын соон таппай калат дегенде, мунун бир нерсе себептери бар. 6 себебин токтоло турган болсок, биринчи эле кафир адамдар, Аллах Таалага ыйман келтирбегендер. Аллах Таалага ыйман келтирген болсо дагы пайгамбарга ээрчибегендер. Өздөрүнүн астындагы нерсеге амал кылгандар. Булар жакшы иштерди кылып атабыз деп ойлошот. Сооптуу амалдарды кылып атабыз деп ойлошот. Пайгамбарга ыйман келтирбей. Бирок эртең кыямат күнү барганда Аллах Таала булардын жасаган амалдарын баарын чаң сыяктуу кылып, күйгүзүп, жок кылып салат. Аллах Таала Куран Каримде айтат: "Валладина кафару а'малахум кас-сарабин бақи'a" дейт. Аллах Таалага кафирчилик кылгандардын амалдары кыямат күнүндө алыстан көрүнгөн закым сыяктуу болуп калат дейт. Аны алыстан суусаган адам чөл жерде алыстан караганда суу болуп көрүнөт дейт. Аны суу экен деп чуркап бара койсо аны таппай жок болуп калат дейт. Мына ошол сыяктуу кафир адамдар дагы бул дүйнөдө буну сооптуу ойлошот. Жакшы иштерди кылышат, бирок кыямат күнү барган кезде кас-сарабил бақи'a дейт. Закым сыяктуу болуп, эчтеке таппай калышат дейт. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, амалдардын эң биринчи кабыл болуу себеби бул ыйман. Аллах Таалага ыйман келтириш керек, пайгамбарга жетиш керек. Мына ошондо амалдар Аллах Таалага көтөрүлөт. Али мунсуз канчалык тоодой алтынды садака кылган болсо дагы, канчалык оор негиздүү иштер жасаган болсо дагы, мунун сообу ага берилбейт. Бул дүйнөдө кандай бир жакшылыктарына жетиши мүмкүн, бирок акыретте ал эсеп кысапка алынбайт. Аллах Таала Куран Каримде айткан аят ушуларга түшөт. Алар ойлогон тараптан Аллах жактан катуу бир азап келип калды деген нерсеге түшөт. Аллах Таала башка аятта айтат: "Ва qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an mansura." Биз капырлардын бул дүйнөдө кылышкан жакшылык иштерин бет алдына алып келебиз дейт. Жана алардын капырчылыктары себептүү жасаган амалдарын баарын жок кылабыз, пайдасыз кылабыз. Кудун терезеден кирген, күндүн шуаласына чагылышып көрүнгөн, сапырылган чаңдай кылып салдык дейт Аллах Таала Куран Каримде. Ошол жанагы майда чаң микробтор барго ошол сыяктуу кылып туруп, алардын жасаган амалдарын, алардын Аллах Таалага ыйман келтирбегендиги, пайгамбарга ыйман келтирбеген, Куранга ыйман келтирбеген себептүү кылган иштерин баарын күйгүз салабыз дейт. Демек урматтуу мусулман бир тууганым, эң негизги нерсе бул ыйман экен. Биз ыйманыбызды туура сакташыбыз керек. Ошондон эң коркунучтуу амал бул куфурчулук, динден чыгып кетүү, башка динге өтүп кетүү өтө оор амал. Кыямат күндө инсанды түгөлүктүү дозокто калып кетүүсүнө себепкер болот. Амалдар сактайын деп турган болсок, биз ыйманыбызды да сакташыбыз керек экен. Тилибизди сакташыбыз керек. Ар кандай нерсени сүйлөй бербешибиз керек. Динди мазак кыла бербешибиз керек. Диндеги адамдар шылдың кыла бербешибиз керек. Жана башка нерселерге ошо динден чыгаргычу амалдарды кылуудан сак болушубуз керек. Экинчиси, инсан күнөө ишти кылып аткан кезде ошонун жеңил санагандыгы үчүн. Бул жеңил эле го. Не болот эле деп күнөөнү жеңил санап кыла бергендиги үчүн. Аракты жеңил санап, күнөөсүн жеңил санап иче бергендиги үчүн көрө жатарбыз да деп. Рибага акча алып жей бергендиги үчүн көрө жатарбыз да деп. Аллах Таала парыз кылган хижабты кийбей койгондугу үчүн бул молдолор кылат да бизге тиешеси жок деп. Ошол күнөөнү, оор күнөөлөр болсун, кичинекей күнөөлөр болсун, ошо жеңил санагандыгы үчүн бул дагы эртең кыямат күндө ушундай каттуу бир азапка душар болуп калат. Аллах Таала Куран Каримде айтат: "Тахсабуна хания ва хуа инналлаху азим." Алар күнөө кылып аткан кезде аны жеңил санашат. Бирок Аллах Тааланын астында өтө оор күнөө болуп калат дейт. Үчүнчү түрү бул өтө бир оор абал. Шайтан ага күнөө иштерди кооз көргөзүп коет. Аны ибадат деп кылышат, бирок ал шариатка төп келбеген себептүү
пайғамбар көргөзбөгөн себепті бұл дагы ертең күнөө кыямат күндө күнөөгө айландырып берилет. Соопторун таппай калат. Ошондуктан экинчи амалдардын кабыл болуш шартынан шариатка топ келиш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көргөзгөндөй болуш керек. Ал эми пайгамбар көргөзбөгөн нерсени бул динибизде бидиат деп коет. Ушундай бидиат иштерди кыла турган болсо, канчалык тоодой сооп амал аткарган болсо дагы, тоодой жакшы иштерди кылган болсо дагы, канчалык ибадатта тырышып аткарган болсо дагы, бирок пайгамбардын сүннөтүнө дал келбей турган болсо, бул амал кыямат күнү эч кандай кабыл болбойт, анын соогун көрбөйт. Аллах таала бул турган Кур'ан Каримде айтат: "Кул нунаббиукум бил ахсарина амала", айткын е пайгамбар, мен сага кыямат күнүндө катуу зыянга учураган адамдар тууралуу кабар берейинби дейт. Алладина долла са'ихум фил хаятид дуnya ва хум яхсабуна аннахум юхсинуна суна дейт. Алар бул дүйнөдө кылган аракеттери кыямат күнү жокко чыкканын көрүшөт. Бирок алар жакшы аракеттер кылып жатабыз, келечекте мунун иш аракет келечекте бул иш аракеттерибиздин пайдасын көрөбүз, соопторун көрөбүз деп ойлошкон дейт. Бирок анын тескери болуп туруп, эч кандай сооп таппай калышкан дейт. Анын себеби эмне? Шариатка топ келбегендиги үчүн. Бидиат иштер болгондугу үчүн мына ушундай болуп калат дейт. Же болбосо ыйман келтирбей, башка бир шариатка амал кылгандыгы үчүн мына ушундай нерсеге душар болуп калат дейт. Андан кийин төртүнчүсү, бул кылган ичинде рия боло турган болсо, эл көрсүн, эл уксун дей турган болсо, бул дагы амал кабыл болбойт. Ошондуктан кыпынчалык садака берген болсоңуз дагы, кыпынчалык жакшы иш кылган болсоңуз дагы ихлас менен кылып коюң. Адаттагы иштерди кылган болсоңуз дагы ихлас менен кылып кое турган болсоңуз, Аллах таала сооп бере берет. Кандай бир ишке рия аралашсын, ал болду, күйүп жок болуп кетет. Андан кийинки бешинчиси, бул жакшы иштерди кылган, бирок башка бирөөлөргө зулум кылып койгон. Башка бирөөнүн акысын жеп койгон. Эртең кыямат күнүндө ошол кимге зулум кылган болсо, кимдин акысына кирген болсо, ошолорго кылган соопторун баарын таратып салат. Биз жакшы ишти кылып атабызбы? Бирөөгө зулум берген алыс болуш керек. Башка бирөөлөрдүн акысын беришибиз керек. Бирөөдөн карыз алдык кайтарып беришибиз керек. Үй бүлөнүн акысы бар, аны бериш керек. Ата-эненин акысы бар, аны бериш керек. Кошунун акысы бар, аны бериш керек. Тил менен башка бирөөгө зыян бербеш керек, зулум кылбаш керек. Эгер ушундай кыла турмаса, эртең кыямат күнүндө бул адам дагы кылган соопторун таппай калат. Алтынчысы, кыямат күнүндө пенде мына ушундай эсеп-кысапка тартылат дейт. Аллах таала берген неаматтарына пендеден сурай баштайт. Ушул берген неаматына шүгүр кыла алдыңбы, кыла албадың дегенде пенде не кылат? Жакшы амалдарын көргөзөт. Алла, мен шунчалык жакшы ибадаттар кылдым, намаз окудум, сооп кылдым деп, намаз окудум, садака кылдым, ораза кармадым деп сооптарын көргөзтүрүп, Аллах таала мейли эсеп-кысап кылайлы деп туруп, бир эле неамат менен анын кылган жакшы иштерин койгон кезде, анын ошол кылган сооп иши Аллах таала берген неаматка жетпей калат дагы, кылган амалдары күйүп кетет. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен нукишал хисаб узиба ау халака". Ким кыямат күнү эсеп-кысапка тартылган болсо, бул адам сөзсүз азапка душар болот, же жок болот дейт. Ошон үчүн Аллах таала биз ар дайым Аллахым кыямат күнү мени жеңил эсеп-кысап кылгын деп суранышыбыз керек. Биз кылып жаткан ибадаттар Аллах таала берген неаматтын эч бирине татыбайт. Өтө улуу неаматтар. Андан кийинкиси, урматтуу мусулман тууганым, жетинчиси, бундагы айтып кетели. Жетинчиси бул инсандын кылган чоң күнөөлөрү боло турган болсо, кандай бир сырткы жасаган амалдары себептүү, чоң күнөөлөргө душар болгон себептүү дагы Аллах тааланын кылган кээ амалдарын күйгүп салат. Бул тууралуу пайгамбар салам айтат: "Кыямат күнүндө бир адам ушундай тоодой болгон сооп менен келет" дейт. Бирок Аллах таала хаба мансура, анын жасаган соопторун баарын чаң сыяктуу кылып жок кылып салат дейт. Ошондо сахабалар сурашат: "Я Расулаллах, бизге баяндап бериңизчи, бул адам ким, кандай адам?" дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не дейт? "Алар силердин эле урууңардан, силердин тилиңерде сүйлөйт, силерде эле түн тагабыз намаз окуйт, бирок жалгыз калган кезде Аллах таала арам иштерин жакындап коет" дейт. Жалгыз боло турган болсо күнөө иш кылып коет дейт. Мына ушул адамдын кылган соопторун Аллах таала кыямат күнүндө жок кылып салат дейт. Башка бир хадисте акаббахум финнар, тумшук менен дозокко киргизип коет дейт. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, биз жакшы иштерди кылып атабызбы, жакшы амалдарды жасап атабызбы, алар сактап калыш үчүн чоң күнөөлөрдөн дагы этият болушубуз керек. Башка күнөөлөрдөн дагы сактанышыбыз керек. Бул тууралуу биз кайсы бир сабактарыбызда айтып өткөнбүз. Келечекте дагы ушул тууралуу сабактарды кылабыз. Аллах таала баарыбыздын кылган жакшы амалдарыбызды кабыл кылсын, кыямат күндө соопторун көргөзсүн. Бизди ар кандай соопторубузду күйгүзүп жибере турган амалдардан Аллах таала өзү сактап, кылган ибадаттарыбызды кабыл кылып, кыямат күндө пайгамбарлар менен, сыдыктар менен чогуу кылсын. Субханака Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.